Беловодский Стретинка айылынан сарай сатылат. Мынакей көріп тұрасыздар, сайыз учурунда салган сарай. Сарайдын размери 20-га 80. Сарайдын ичинде дагы аябай жакшынакай болгон бүттүгү тыккан, аштоолордун чейин салынган. Көрүп тургандагы деле территориясы аябай кенен. Бул жерде болсо мынакей кирпич менен салынган жапжаңы үйү бар. 90 квадрат үйдүн ичинде дагы евро ремонт менен туугандар. Бул жерге өзүңүздөр жашайсыздар. Мына дизайнерский евро ремонт менен. Андан тышкары мынакей ошол малчылар жашаганга дагы бул жерде үйү бар экен. Бул жерде мынакей сарайлар турган жерде бардыгы кызыл китепте турат экен. Кызыл китеп боюнча 1 гектар 20 сотук түзөт экен. Андан тышкары нарак жагында дагы 3 гектар айдоо жери бар экен. Ал жагы зеленый книга туугандар. Көрүп турасыздар, жолдору да аябай кенен. Мынакей заборлордун баарына фундаменттерин куюп койгон. Сразу эле өзүңүздөр пескаларын коюп туруп тороп алсаңыздар болот. Бул жерден бир аз ылдыйраак чөтөрөн болсо, ал жерде скважина суу бар экен. Артезиан туугандар, мынакей артезиан сайыз учурунда казылган экен. Мына бүт территорияга чейин сууларды тартып дайындап койгон экен. Ушул территориянын баардыгында суулары бар экен, 5 мотор чыгып турат экен. Бул жерде болсо мынакей кошунанын сарайы экен. Кошунанын сарайында болсо трансформатор бар. Мына трансформатор болсо эки эле сарайга экен. Трехфаскасы бар, бүттүгү бар туугандар. Бул жерде общий нарак байрагын баарын эсептеп келгенде 6 гектар жер менен ушул сарай сатылат экен. Мынакей жапжаң болгон үй менен. Баасы дагы ошол видеонун жүрүшүндө айтылат. Ал эми адмен жолу дагы бар, алмашуу жолу дагы. Эстердик андай бир машина болобу, жер болобу, эмне болот, баардык нерсеңиздер болсо ошону казайынга чалып, адмен карайт, ушуну алмашам, мындай дей турган болсоңуздар, келишип ошол алмашуу жолу менен дагы буну сата алмайт. Аны эмесе кеттик, үйлөрдүн территорияларынын баардыгын көрсөтөйүн. Наракта 1 гектардагы малина бар экен. Ошол малинаны да көрсөтөйүн. Малинадан бир сезондо миллион прибыль түшүп турат экен. Үй болсо 90 квадрат түзөт, кирпич менен салынган, фундаменттери аябай кенен. Сарай бул жак бетинде турат. Мынакей көрүп турасыздар, тегере чеккеси алмабактарын бүттүгү ушундай зым тор менен торолгон. Бир дагы мал ошол огородко кире албайт, өзүңүздөрдүн жерине. Көрүп турасыздар, жапжаңы салынган. Ушул жерде жашайсыздар дагы, балчыңызды тиги жака жашатып коесуздар. Бул жака кире турган болсок, мынакей үйдүн коридору көрүп турасыздар, холл. Бул жерде болсо мынакей кухнясы, үйдүн ичинде мына сон дизайнерский ремонту бар. Бул жерде мынакей дагы бир спальня. Бул жерде болсо көрүп тургандагы залы да абдан кенен, телевизордун баардыгы турат. Бойлордо сауна чапталган. Бул жагы болсо санузел. Бул жерде дагы бир спальня. Ошондо 2 спальня, бир зал, санузел. Андан тышкары мынакей бул жерде кухнясы бар. Бул жерден чыга турган болсок, сарайдын баардыгын көрөсүздөр дагы. Бул жерде алмабактар, тиякта чөптөр баардыгы жыйылып турат. Бүттүк жерлердин баардыгында ушундай зым тор менен забор кылып торогон. Бир дагы мал жериңерге кире албайт. Малинанын да күрүк ойнун тосуп койгон. Үйдөн чыктык, сарайдын иштеринин баарын сиздерге көрсөтөйүн. Мынакей бүттүгү ушундай зым тор менен торолгон. Бөлөк бирөөнүн да малы кире албайт, төлкө өзүңүздөрдүн малыңыздар кирет. Бул жактын бүттүгү алмабактарына көрүп турасыздар, бүттүгү алмабактар. Бул жерде чөптөр жыйылат. Арка жагында болсо 1 гектар малинасы бар. Суу болсо мынакей жайгышы ушул жерден агып турат экен. Без мотор чыгат, артезиан экен туугандар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Тиги малинасы болсо капельный экен. Сарайдын эки жак бетинде ушундай мынакей навестери. Бул жакта дагы алмалар, чөптөрдүн баардыгы жыйылып турат. Сайыз учурунда салынган сарай 2 кирпич болуп салынып тур, дубалдары. Потолоктор болсо мынакей жыгач менен заливка болгон экен, көрүп турасыздар. Түз барып сиздерге айланып кетип берейин. Бул катталарында мынакей жылкылар бакканга согунбагасыздарбы, күлүк жылкы багасыздарбы, бүт аштоолор менен көрүп турасыздар. Бүттүгү мына свежий баардыгы. Эч кандай бузулган эмес, баардыгы жакшы. Мынакей бул жакта кабиналарына чейин. Бул жерде дагы жылкылар турат. Узунда ушундай прихожкасы, эки жак бетинде ушундай балдар тура берет. Ортосунан дагы сыртка чыксаңыздар болот. Анан кийин эки бурчунан дагы сыртка чыгып кете бересиздер. Эми мындай сарай мына аябай жакшы. Мал баккандарга, мал менен иштегендерге абдан сонун жагат. Бул жерде дагы бир эшик бар экен. Ортодо эки эшик бар экен сыртка чыкканга. Анан эки бурчунан дагы эшиктер бар экен. Бул жерде дагы уйлар бакканга кааласаңыздар бука багасыздарбы, же согум жылкы багасыздарбы, же саан уй багасыздарбы, аябай сиздерге ыңгайлуу болот экен. Беловодскийде Стретинка деген айылда туугандар. Беловодский жакында эле Стретинка айыл, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Сарайдын арка жагында мынакей көрүп турасыздар. Жана бул жактан келип, тетиги мынакей үйгөдүн арка жагынан чыгып кеттик. Бул жерде дагы канал бар экен. Каналда дагы суу агат. Ушул жерден балыңыздар дагы суу ичип берет. Болбосо артезиандан дагы ичип берет. Үйдүн аркасында дагы мынакей тээ жака чейин алмабактар. Малыңыздарды кышкысын чөп салбай эле ошо алмабактан эле тоюп чыгып кеткен да.
Эми малинасында көрсөткөнгө келимиздер, тетиги мынакей тамы, бул жак бетте сарайы, ошо сарайдын арка жак бетинде. Бул жерде навес, чөптөрдүн баардыгы жыгылып турат. Бул жерде болсо мынакей видео көзөмөлдө камера дагы орнотулган. Камерамен дагы карай бересиздер. Бул жак бетинде тегерегинде бүтүгүндө мынакей көрүп тургандары алма бак мынакей. Алма бак общий. Бул сарайдын ортолору общий мындан 1 гектар 20 соток кызыл китеп боюнча, андан тышкары бул малинанын орду, андан тышкары дагы 2 гектар ошол үлүш жер зеленый кинегазы менен экен тукандар. Бул жерде дагы суулардын баардыгы чыккан. Ушул полянын 3 жеринен суу чыккан экен, чоң-чоң турба. Тетиги бурчунда 1 турба, ортосунда дагы 1 турба. Бул жеринде дагы 1 турба тукандар. Тетиги көрүп турасыздар, суу. Суулар менен бензин мотор чыгат экен тукандар. Суулар вообще сонун. Анан кийин сарайлардын күрүү боюнан мынакей ушундай зым тор менен турулган, күрүү боюнан. Кышында малыңыздарга чөп салбай эле бул жака кое берип койсоңуздар, ушул алма бактын ичинде чөптөрү жеп эле кышкысын чыгып кетет экен. Андан тышкары мынакей бул жерде малинасы, көрүп турасыздар, малина дагы күрүү боюнан ушундай зым тор менен турулган. Тет жакта жүргөн малдардын бирөө дагы бул жака келип кире албайт. Малина 1 гектар түзөт, полька деген сорт экен туугандар. 2 жылкы түшүмүн алыптыр. Буюрса сиздер сатып отурган болсоңуздар 3-чү жылкы түшүмүн аласыздар. Ушул жерде бир сезондо 1 миллиондан ашык киреше табам дейт. Эсин жакшылап карай турган болсо дейт, 1,5-2 миллион дагы киреше тапса болот дейт. Караганга жараша таба берет дейт. Анан кийин эң жакшы жери бул жерде мынакей капельный система менен экен, мынакей капельный система. Тамчылатма суу менен бүттүгү суу ичет экен. Тиги жак бет кнопканы бастыңар, кранды ачтыңар, бүттүгү ушул тамчылатма суу менен сугарылат. Суу кантип сугарам дегендерге вообще сонун. Бир кеше эле карап койсо болот бул жакта. Малина полка деген сорт сиздерге бир сезондо 1 миллион, 1,5 миллион киреше түшүп турат. Бүттүгү мынакей зым тор менен турулган. Бул жерде малинанын орду 1 гектар үлүш жер, нарагында дагы тети дөң турат. Ошо дөңдүн жанында дагы 2 гектар арпа будай дагы жери бар экен. Ал жака арпа будай айдашат экен. Ошондо 3 гектар зеленый кинега боюнча документальный 3 гектар, андан тышкары сарайдын ордулары менен биргеликте ал жагы 1 гектар 20 соток кызыл китеп боюнча по факту общий эсептеп келгенде бир 6 гектардын тегерегинде чыгат экен. Ушул сарайлар жерлер менен баардыгы биргеликте $170,000 дейт туугандар. $170,000 вообще сонун ба. $170,000 азыр Бишкекте участок эле келип калбадыбы? $170,000 вообще сонун ба. Беловодскийдин жанындагы Сретенка деген айылда жайгашкан. Баасы $170,000. Алмашуу жолу болот дейт. Эмне сиздер бар болсо ошол нерсеңиздерге алмашам дейт. 50% алмашуу жолу, 50% наличка дейт. Байланыш телефону Казай номери 0555 000180, 0555 000180, 0555 000180. Ушул номерге чала берсеңиздер дагы Казай менен жолугуп, бул кашарды баардыгын жакшынакай кылып туруп, баалашып туруп ушул кашарды сатып алыңыздар.